Жаңы олтургузулган бул арчалар эми жашыл кымкап кийген сулуулардай кырка тизилип жолду көрккө бөлөйт. Мында арчалардын 100 данасы олтургузулду. Бакай Ата районунун өзгөрүш жана кең аралайлуу ортолорунда бул жерди алып, ылайыкташтырып, мусуларын тазалап дегендей бул жерин сүрдүрүп 2-3 күндөн бери. Анан казыр бүгүнкү күндө аз баарын отургузуп бүттүк. Бул жерни өзүбүз камкорубузга алабыз. Жакынкы күндөрү бул жерди курчап, иштерин тазалап, өзүбүз карайбыз деп аракет кылып атабыз. Суу Самыр Талас Сараз жолунун ушул аралыгы тикенектүү, кароосуз жер эле. Бакай Ата районунун прокуратурасы аянтты иретке келтиришти. 100 көчөт Кыргыз прокуратурасынын 100 жылдыгынын урматын утурлаган иш-чаралардан болду. Оң жагыбызды карасак, кудду ушундай жер болгон. Чычырганак баскан, кароосуз калган, бул таштандылардын жери болчу. Буну биз сүрдүрүп, ушундай бакча кылдык. Буюрса мына бул жөрөлгөнү мен ойлойм, башка мекеме, ишканалар, укук коргоо органдары улантып кетет деп ишенемин. Бул себеби табигатка, жаратылышка биз кам көрсөк, жаратылышка сөзсүз түрдө өзүнүн камын адамзат үчүн көрөт деген чоң ишенич бар. Көчөттөр Бакай Ата токой чарбасында даярдалган. Өзү сас болуп, аңдөң болуп, мындай тегизделбеген жер эле. Ошон прокуратуранын күчү менен ушул жерди тегиздетип, мынакей прокуратуранын баягы уюштурган 100 жылдыгына карата прокуратура органдары келип, бүгүн мына көчөт тигип, ушул жерди жашылдандырышып атат. Анан эми биздин токой чарба боюнча айта кетсем, ушу токой чарбада быйылкыга мына 120 миңден ашык көчөтүбүз бар, дайын. Ушу айыл өкмөттөрүнө, мекеме уюмдарга ушу жашылдандыруу боюнча. Анан эми азыр жаңы тоң кетип, иштер жаңы башталып атат. Буюрса көчөттүн баарын ушу элге жашылдандырууга жумшайбыз деген оюбуз бар. Буюрса иш жакшы, мына биринчи бысымылда да ошол жерден башталып атат. Бакай Ата токой чарбасында учурда 400 миңге жакын көчөт даярдалып жатса, аталган токой чарба былтыр 40 гектар аянтка бак олтургузган. Салика Сариева, Илхан Арстанбеков, Ала Тоо 24, Талас облусу.